Рахман агай экөөңүздөр таарынышып, бир 4 жылдай сүйлөшпөй калыпсыздар. Сиз кичинекейлик кылып, кечирим сурап, кайра ынтымакка келипсиз. Агайды кандай нерсе менен таарынтып алдыңыз? Dem сага айтып берем, мен журналисттерге көбүн айта эле келем. Рахман агай Канат Шанаевдин концертин койду. Биринчи айда ага качтым. Экинчи айда Рахман агайдын концертине даярданып, юбилейин өткөрүп, Москвага чейин бардым. Россияны кыдырып Москвада юбилей да. Агай 2 ай муну концерт менен жүрүп калып, кичине тыйынтып өтүп кетти. Канаттан акча сурабайсың, концертиме төлөп бер деп. Рахман агайдан концертине төлөп бер деп сурабайсың. Шансы керек болуп калды, концерт коюшум керек болуп калды агай. Жок, азыр ушул Каныбек менен Ильястын концертин коелу деп. Агай 3 ай 4 ай өзү меники токтоп калат, тиги жагым биякта кыла турган жумуштарым бар да. Болуп турганда сен өзүң кое бер, мен булардын концертин кое берем деп калды. Макул анда деп мен өзүм концертимди койдум. Ильяс менен Каныбектин концертин Рахман аке койду. Бул жерден балалык кылдыбы же балким бирөөлөрдүн сөзүнө кирдиби билбейм. Менин как раз 20 жылдыгым болуп калды. Сактада 20 жыл болду. Сен күздө өткөрдү. Мен майда келгем, мартта келгем деп ушундай кылайын деп анан Бабур театрына 5-ден 9-га чейин алгам. Анан Ильяс менен Каныбек залды алганы келет Бабурга. 5-марттан 9-мартка чейин алалы деди келе. 5-марттан 9-мартка чейин тынар алынган бул концерт залды бош эмес. Анан булар барып театрда алат. Параллель болуп калабы. Анан мен рекламам кетти. Анан алардыкы кетти. Анан ушуну көпчүлүк адамдар ушинтип ойлоп жүрүштү да. Мунун башы кандай болгонун билбей эле, Рахман биякта 2 баланын концертин коюп атса, Тынар ошого параллель коюп, ошону жүрдүк. Орто жол ошентип 3 жыл өтүп кетти. 4 жыл эмес, 2,5 3 жыл өттү. 3 жылга чейин эки эле жерден учураштык агай экөөбүз. Ушу көпчүлүктө эмеде анан бирөөдө эмне болду, бир стадиондо бир концерт болуп калып, поезддин жанында ошондо учурашып калдым. Мени успать этип коюп эле кеттим. Ошо менен ортодо 3 жыл өтүп кетти. Анан ошто Бабурда дагы концерт коюп атам. Концерт бүтүп атканда 2 дос балам келип калды. Бир жерге барып чай ичпейлиби концерттен кийин. Мен макул, чай ичели анан концерттен чыгып, ошол 2 досум, мен үчөөбүз бир кафеге кирип барсак, кирип барганда биринчи этажда Рахман аке, келинчеги, Жамбыл аке үчөө чай ичип отурду. Анан кирип барып учураштым, учурашып эле анан балдар сиз өйдө чыга бергиле дедим. Сен салат балак иштемеси бар экен, кирип эмне ичип атасыздар? Суучундук буздук башкаларды алып келди дедим. Койдум, сол дедим. Отуруп калдык сүйлөшүп. Кантип концерт бүтүбү деди анан. Концерт жаңы эле бүтүп келатам шеп. Сен кандай болду? Жакшыбы деди. Жакшы, билеттер түгөнгөн ушундай. Жакшы экен да, молодец. Көрсө Рахман аке менен Жамбыл аке ошол маалда экөө бир аз талаш тартышып, айтышып эметкен экен, баянтып тамашалашып. Жамбыл аке көрсө ошол жерге келип калган экен да, мен билсемчи. Жамбыл аке экөө сен эмне результат кылдың, мен эмне результат кылдым болуп экөө баян эме талашып аткан экен. Мен келип отуруп калсам, концерт болуп атабы деди. Анан бүт эметти, концерт бүттү, анышлак билет жок десем. Жамбыл мына көрдүң, мына мен мына результат деди. Мен результатым деп мени көргөздү. Мына биринчи результат.